Учурда Чүйдүн Соклук районуна 40 тегүү цехтен башын бириктирип, Технополис ачуу иш аракети башталды. Максат товарларды бир стандарт менен даярдап, ири көлөмдөгү буйрутмалар менен иш алып баруу. Соклук районунан 40 гектар жерде 49 жылга алып жаткан Лекпром ассоциациясы Технополисти 3 жылда ишке киргизет. 40 гектар жерге 40-ка жакын ишкана куралы деген алдыбызга койгон максат бар. Ар бир ишканада бир 250 тегерегинде адамдар иштей турган атайын бүгүнкү күнү заманбап ошол батыш мамлекеттерине чыга турган РНК, ошол эле Евразиялык экономикалык регламенттерге туура келе турган ишканаларды кура турган болсок, ошонун негизинде бир 10 миңге жакын жумушчу орун ачылат, Кудай буйрса. Бүгүнкү күндө Көмүскө абалда иштеген чакан тегүү цехтердин так саны белгисиз. Бирок 15 жумушчу менен иш алып барып жаткан тегүү ишканаларды борбордогу конуштардын дээрлик ар бир экинчи көчөсүнөн кезиктирүүгө болот. Мына ушундай 15-20 чакты жумушчуну камтыган тегүү цехтери өлкөдө жүздөп миңдеп саналат. Ишкерлердин айтымында чет өлкөдөн чоң көлөмдөгү буйрутма түшкөн учурда аны аткарууга мүмкүн болбой жатат. Эгер Технополис сыяктуу ишканалардын башын бириктирген ири бир мекеме пайда болсо, мына ушундай чоң көлөмдөгү буйрутмалар менен иштөөгө мүмкүн болмок. Анандагы ижара калган жайлардын тар болушу бир жагынан кыйнаса, көзөмөлдөөчү органдардын ашыкча текшерүүсү өзүнчө түйшөк. Эгер жакынкы жылдары ишке кире турган Технополис мына ушундай көйгөйлөрдү жоя алса, биригүүгө даярбыз дейт жаш ишкер Ибрат мырза. Жакшы болмок биз үчүн. Кошулабыз. Чоң заказчиктер келет, чоң клиенттер келет дегендей. Баягында Nike компаниянын менеджерлери келип кеттиле. Алар да ошондой чоң жерлерди издеп атышат. Чоң заказдар келсе Кыргызстанга бере албай атышты да, эмнеге? Чоң эмелер жок болуп атат, цехтер жок болуп атат депчи. Мамлекеттин ар кандай нерселер ак күнөк кийгендер келип эметип атышат да, тынбай элечи. Акча сурап атышат, наркы берки кылып атышат. Биз бул жерде элге иш берели деп аракет кылып атабыз да. Ишкерлер салыктан деле качышпайт. Болгону алардын дареги ачыкталып калса, текшерүүчү органдардын буту үзүлбөй калат деп чочуркалашат. Эгер Технополис ачылса, анын ишин илгерилетүү үчүн патент системасын жеңилдетүү зарыл. Антпесе чакан тигүү цехтери көмүскө түрдө эле иштей берген оң деген ой менен экономика боюнча серепчи Искендер Шаршеев бөлүштү. Ошол бүгүнкү күнү ушул патент системасын кайра караш керек, азайтыш керек, же болбосо жоюш керек патентти. Компанияларга кандайдыр бир жеңилдик бериш керек. Эмесе андай кылбаса, көнүп калышкан салыктык мындай жеңилдик менен иштеген анан чогулганга аларга өзүнүн ишин көрсөткөнгө кызыктар эмес да алар. Анткени түшкөн пайдасы туруктуу эмес. Ал эми биздин салык саясатыбыз туруктуу түрдө салык алат да компаниялардын көп учурда. Технополис курула турган болсо, өлкө экономикасынын өсүшүнө, социалдык маселелердин жеңилдешине түрткү болот. Бүгүнкү күндө көмүскө иштеп салык төлөгөн тигүү цехтер легалдашат. 10 миңдеген жумушчу орундар түзүлөт. Мамлекетке бул деген дополнительный налоговый поступление, налогдор түшөт. Эң биринчи бул жумуш орундар менен камсыз кылат да, жумуш орунун 10 миң, 15 миң кыз келиндер менен жумуш орундар менен камсыз кылат. Анан экспортко чыгарат продукцияны. Дополнительный налог түшөт. Ошол регионду, мисалы Чүй областынын Соклук районунун өнүгүшүнө абдан түздөн түз жардам берет да, өнүгүп кетишине райондун. Долбоордун ишке ашуусу үчүн өлкө казынасынан каражат жумшалбайт. Жеке ишкерлер өз күчү менен иш алып барышат. Технополис долбоору 3 этап менен ишке ашат жана тигүү кездеме ишканаларынын продукцияларынын көлөмү 30%га жогорулайт. Кутман Маматазимов, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.